Аталган видео тасмада Казакстан контрабандага каршы жүргүзгөн атайын операциясы көрсөтүлгөн. Мында 35 адам кылмышка шектүү катары кармалган. Бул топто Казакстандын бажы кызматкерлери, чек-арачылар, ишкерлер, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да болгон. Алар мамлекеттин бюджетин айлантып өткөн каражаттын суммасы ойго келгис экени айтылат. Өкүнүчтүүсү колго түшкөндөрдүн арасында кыргыз жарандары, болгондо да Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар эле. Контрабанда демекчи дал ушул аткезчиликти ооздуктоо максатында өткөн жылы Казакстан Кыргызстандын жүктөрүн чек арадан ары өткөрбөй койгону элдин эсине чыга элек. Бирок мындай кадамдын себеби башка деп кыргыз өкмөтү коңшу өлкөнүн дооматын четке каккан эле. Ал эми кыргыз депутатынын дал ушул иш боюнча кармалышы казак бийлиги дооматты иш жүзүндө далилдөөгө багытталган аракети катары сыпатталууда. Казакстан далил катары кармаганды катары карасак болот да. Себеп дегенде бул жерде эл аралык деңгээлдеги деп алар айтат. Ал жерде Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын ошол транспорттук бир жолдор аркылуу жүргүзүлгөн мыйзамсыз Кытайдан алып келген мыйзамсыз товарлар жөнүндө сөз кетет да. Бул аябай чоң Кыргызстандын беделине шек келтирет. Эл өкүлү Дамирбек Асылбек уулунун кармалышы далай былыктарды ашкерелеп жатат. Тагыраагы депутаттын кош жаран экени белгилүү болду. Коңшу өлкө ырастаган билдирүүгө ылайык, ал кыргыз эле эмес, Казакстандын да жараны, казакча айтканда азаматы болуп чыкты. Бул эң оолу мамлекеттик органдардын ишине көлөкө түшүрүп, партиялык тизмедегилердин кош жарандуулугу боюнча шектенүүлөрдү күчөттү. Канчалаган депутаттарга бүгүн коомчулукта ачыл айтып жүрөт да, бунун кош жарандуулугу бар, бул аял депутаттын мындай бул жерде да жарандуулугу бар деген айтат. Бирок ошого мен ойлойм, ар бир айтылган сөзгө кыргыз жакшы сөз бар да, шамал болбосо терек маш кыймылдабайт депчи. Ушунча болгон соң эми келечекте адашып башка өлкөнүн жаранын президент кылып шайлап албасак экен деген кооптонуулар жаралууда. Мындан улам эки өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн депутатты мандаттан ажыратуу же кызматтан алып коюу жазасы менен чектелбеш керек деген кескин талаптар коюлууда. Буга байланыштуу парламент депутаты Дастан Бекешев кыргыз саясатында кош жарандуулугу үчүн кылмыш ишин козгоо керек деген маселени кайрадан көтөрүп чыкты. Кылмыш жаза кодексинде кызматтык жасалмачылык деген 315-берене бар. Анын негизинде кош жарандуулугу болсо жоопкерчиликке тартса болот. Анткени кош жарандуулугу бар адамдар жалган маалыматтарды көрсөтүп кызматка келишкен. Ошол боюнча башкы прокуратурага кайрылуу жибердим. Ал жерде саясатчыларга карата кош жарандуулугу болсо жоопкерчилиги каралары эскертилиши керектиги айтылды. Андай кылбасак жоопкерчилик болбойт да. Бул адат болуп калышы деле мүмкүн. Укуктук баа бербесек, келечекте бул маселе жаратышы мүмкүн. Эл өкүлүнө же аткаруу бийлигине бир жоопкерчилик кызматка баратканда ошол өзүнүн кош жарандыгы бар экенин айтпай койсо, мен ойлойм бул оор кылмыш деп биз эсептесек болот. Эскерте кетсек, эл өкүлү башка өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн саясий кызматтагы адамдарга чара көрүү керектигин 2011-жылы эле демилгелеп чыккан болчу. Кезинде мыйзам долбоору парламент тарабынан колдоого алынбаганы айтылат. Бирок бүгүнкү күндө мындай кадамды коомчулуктун айрым өкүлдөрү кош колдоп кубаттоодо. Алар өлкөнүн беделине шек келтирген көрүнүштү иликтөөнү президент Сооронбай Жээнбеков көзөмөлгө алуусу керектигин суранышат. Дегенде эл азыр күтүп атат. Кыргызстан эл эмес, коңшу өлкөлөрдүн балким ошолор деле күтүп атат да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, президент жоопкерчиликти өзүнө алып, ишти өзүнүн көзөмөлдүгүнө алып, акырына чыгарса. Бул нерсеге чекит кое турган мезгил келди. Кош жарандуулук сөзсүз түрдө эл өкүлдөрүнүн бир өзгөчө статустарынан алыныш керек. Буга атайын мыйзамдар иштелип чыгыш керек. Буга карата элдик коомдук пикирлер уюштурулуп, ошол элдин дагы эл өкүлдөрүн шайлоочулардын дагы өздөрүнүн белгилүү бир укук милдеттери ошонун ичинде камтылыш керек. Болжолдуу айып менен Дамирбек Асылбек уулу 2 айга камалып темир тор артында. Ал эми депутаттын айланасындагы ызуучунун улам жаңы өңүтү ачылып келет. Буга чейин ал грек-рим күрөшү боюнча Казакстандын да атынан эл аралык мелдештерге чыгып келгенин, Казакстандын жалпыга маалымдоо каражаттары айтып чыгууда. Ал эле эмес, буга чейин Дамирбек Асылбек уулунун аты жөнү Динарбек Супатаев болуп чыкты. Ал 1981-жылы эмес, 1979-жылы туулган. Палуаны 2000 жылдардын басында казак элинин атынан жарыстарга катышып, көк туумузду желбиреткен экен. Белгилей кетсек, эл өкүлү буга чейин Жогорку Кеңешке 2 ирет депутат болуп келген. 2009-жылы Ак жол партиясынан, 2015-жылы Кыргызстан фракциясынан. Бир кызыгы, ал кош жарандыкты алып жүрүп канткенде 2 ирет депутат болуп калган. Бул өзүнчө суроолорго жем таштайт. Эгерде анын кош жарандыгы борбордук шайлоо комиссиясына расмий тастыкталып жиберилсе, эң оолу ал мандаттан ажырап, айып төлөп, андан Кыргызстандын жарандыгынан да 5 жылга айрылышы мүмкүн. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаты болом дегендерге башка өлкөнүн жараны болууга уруксат жок. Ал эми
эми кармалган негизги жагдайлар боюнча иликтөөлөр али алдыда. Гүлзада Турабекова, Аскар Куламидинов, Жума топтому үчүн.